Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагы немистердин гестапосунан айырмасы жок деген уламыш кептер көп эле айтылып жүргөн эле. Бул жолу факты менен далилденди. 2015-жылдын 16-июлунда Бишкек шаарында жок кылынган террористтерге көмөк көрсөткөн деген айып менен отурган Максат Кунакунов жана Алтынбек Жумагазиев Омбудсмен институтуна өз баштарынан өткөргөн кордукту айтып берип, коомчулуктун оозун ачырды. Тирүү адамдын тырмагынын алдына ийне сайып, башына пакет кийгизип, ток өткөрүлгөн столго отургузуу бул чегине жеткен зөөкүрлүк дейт Марат Иманкулов. Мындай тырмакка ийне саюу дегенди биз уктазакта түшүшкө кетмес. Бул жанагы өтө мамлекетке коркунучтуу болгон террористтерди кармаганда дагы, мамлекетке жанагындай сырлардын баарын урдап, чет элдик шпиондорду кармаган күндөрдө дагы мындай ыкмаларды эч ким колдончу эмес. Илгери Союз убагында да колдончу эмес муну. СССР убагында да колдончу эмес, бизде эмес, Москвада да колдончу эмес. Мен билишимче. Анан азыр кандай жөөкүрлөр барып, кимдерди алып барып туруп ошондой ыкмалар менен пайдаланып, алардан жанагындай сурак кылып, алардан маалымат алып атканын мен түшүнө албай атам. Акыйкатчы институту бул маалыматты тараткандан кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирүү жасап, Омбудсмен аппаратын жалганчы деп айыптады. Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган убагында башкы прокуратура ай сайын келип, алардын жашоо шарттары менен таанышып турушчу. Алардын маалыматы боюнча мыйзам бузуу жана кыйноо фактылары катталган эмес. Айыпкерлердин жактоочуларына кирип чыгып турууга ар дайым уруксат берилчү. Тергөө убагында алар тараптан эч кандай арыз түшкөн эмес. Ошондуктан Акыйкатчы институту тараткан маалымат чындыкка жакындабайт. Акыйкатчы институту Улуттук коопсуздук комитетинин жалган маалымат таратты деген пикирине кошулбайт. Жок нерсени ойлоп таба бергенде биз жомокчу эмеспиз да дешет алар. Эми бул жерде биздин адистер эч качан өздөрү бул маалыматты ойлоп таба албайт. Биз болгон фактылар кандай айтылса, ошондой биз алып жазып беребиз. Аны эми өзү соответствующий органдар өздөрү текшерип берет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов акыйкатчы тараткан маалымат чындык болушу мүмкүн дейт. Себеби Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы бул тармактын адиси эмес. Ошондуктан Улуттук коопсуздук комитети саясий органга айланып, өзүнүн түздөн-түз милдетин аткарбай, саясатчылар менен Фейсбукта отургандардын артынан түшүп кетти. Ошондуктан көзөмөл жок системада башаламандык болуп жатат дейт ал. Улуттук коопсуздук деген өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган, өтө чоң билимди талап кылган жана өтө чоң тажрыйбаны талап кылган жетекчилерге ошондой жумуш. Адамдын, коомдун жана мамлекеттин тагдырын чече турган орган. Ошондуктан булар деген жанагындай бизде эмне чакыруулар, коркунучтар ашпы? Сырттан келе турган коркунучтар толтура. Мына ошолор менен алектене туруш керек. 99% жумуш ошолорго арналыш керек. Учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп, мурда күч структураларында бир дагы күн иштебеген журналист Аскар Акаевдин бийлигинин акыркы жылдарында ага басма сөз катчысы болгон Абдил Сегизбаев иштеп жатат. Улуттун коопсуздугун сактаган орган акыркы мезгилде аябагандай саясатташып, президенттин оппоненттерине каршы Белизгейт операциясын уюштурган. Белизден келген жогорку кеңештин депутаттарын каралаган документ жалган болсо, Абдил Сегизбаев кызматынан кетет деп Алмазбек Атамбаев айткан. Ата мекен партиясы көз карандысыз юристтерди жалдап, документтер жалган экенин далилдешти. Бирок Абдил Сегизбаев жоопко тартылмак түгүл, дагы эле кызматын ээлеп отурат. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.